Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика предмети боюнча кезектеги сабагыбызда жолугушуп отурабыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыз 3-чейректин жыйынтыктоочу сабагы болуп эсептелинет. Ошондуктан эгерде баарыңардын көңүлүңөр биздин көгүлдүр экранда болгон болсо, анда мен бүгүнкү сабагымды баштамакчымын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы салыштырмалуулуктун атайын теориясы жөнүндөгү азыркы көз караштар, салыштырмалуулуктун жалпы теориясы жөнүндө түшүнүк. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө салыштырмалуулуктун атайын теориясынын жайылтылышы, салыштырмалуулуктун атайын теориясына карата айтылган сындар, бөлүкчөлөрдү ылдамдаткычтар жана салыштырмалуулуктун жалпы теориясындагы маанилүү 3 эффект жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Анда эгерде баарыңардын көңүлүңөр биздин сабакта болгон болсо, мен бүгүнкү сабагымды баштамакчымын. Салыштырмалуулук теориясында бардык физикалык кубулуштар 4 өлчөмдүү мейкиндикте жүрөт. Анын 4-чү өлчөмү катарында бизге убакыт алынат. Классикалык механиканын негизги закондорунун бири болгон Галилейдин өзгөртүп түзүүсү классикалык механика үчүн аткарылганы менен релятивисттик механикада өзүнүн күчүн жоготот. Ошондуктан релятивисттик механикада өтүүдө кандайдыр бир жаңы өзгөртүп түзүүнү колдонууга туура келет. Натыйжада биз өткөндө жогоруда силер менен сөз кылган бул өзгөртүп түзүү Лоренцтик өзгөртүп түзүү болуп эсептелинет. Галилейдин өзгөртүп түзүүсү бул классикалык механикада аткарылса, мына ошол Галилейдик өзгөртүп түзүүнүн бир формасы катарында Лоренцтик өзгөртүп түзүүнү релятивисттик механикада колдонобуз. Лоренцтик өзгөртүп түзүүсү алгач формалдуу гана математикалык жыйынтык катары каралып келген болсо, Эйнштейн бул өзгөртүп түзүүнү убакыт жана мейкиндик жөнүндөгү релятивисттик түшүнүккө өтүүдө колдонгон. Эйнштейндин теориясына ылайык, башкача айтканда, релятивисттик механиканын көз карашы боюнча бир катар чоңдуктар өзүнүн абсолюттуулугун жоготот. Алардын бири катары нерсенин өлчөмүнүн ылдамдыктан көз карандылыгын алсак болот. Ошондой эле нерсенин массасынын дагы ылдамдыктан көз карандылыгы. Бул эки чоңдук тең нерсенин ылдамдыгына жараша өзгөрүүгө дуушар болуп, мурда абсолюттуу деп саналып келген болсо, бүгүнкү күндө анын абсолюттуулугун жоготуп отурат. Мына ушул түшүнүктөрдүн ичинен дагы бир эң негизги түшүнүгү бул убакыттын салыштырмалуулугу. Эгерде кандайдыр бир кыймылсыз системадагы убакытты Т деп белгилей турган болсок, ал эми мына ошого салыштырмалуу өтө чоң эмес ылдамдык менен кыймылдап бара жаткан системадагы ылдамдыкты Т1 деп белгилейли. Биринчи кыймылсыз системага салыштырмалуу жайыраак кыймылдап бара жаткан системадагы убакытты Т1 деп белгилейли. Эки учурду алып карай турган болсок, бул учурда убакыттар бири-бирине барабар болот. Ал эми эгерде биринчи системага салыштырмалуу экинчи системабыз жарык ылдамдыгына жакын ылдамдык менен кыймылдай турган болсо, бул эки системада убакыттын айырмачылыгы орун алат. Натыйжада убакыттар бири-бирине барабар болбой калат деген сөз. Башкача айтканда, кыймылдуу системага салыштырмалуу кыймылсыз системада убакыт тезирээк өтүп, ал эми кыймылдуу системада убакыт жайыраак өткөндүгүн белгилөөгө болот. Эйнштейндин бул айтып кеткен убакыттын салыштырмалуулук жөнүндөгү теориясын төмөндөгүдөй образдуу мисалда карап көрөлүк. Кандайдыр бир эки эгизди алалык. Алардын бири асан, алардын бири үсөн болсун. Эми биз асанды кандайдыр бир жарык ылдамдыгына жакын ылдамдык менен кыймылдай ала турган космос кемесине салып, аны саякатка жиберген бололук. Мынакей космос кемеси космос мейкиндигинде 15 жыл убакыт бою саякатта жүрсүн. Арадан 15 жыл өткөндөн кийин кайра эки эгиздин жолуккандыгын карайлык. Мисалы, жерде калган үсөн жана космос мейкиндигинен саякаттап келген асан. Эгерде биз экөөнүн сырткы физиологиялык келбетин салыштыра турган болсок, үсөнгө караганда асан жакшыраак көрүнгөн болот экен. Себеби асан саякат кылган космос кемеси жарык ылдамдыгына жакын ылдамдык менен кыймылдады. Натыйжада анда убакыт биздеги, тагыраак айтканда жердеги үсөн турган системадагы салыштырмалуу жайыраак өткөн болот. Мына ушундай образдуу мисал аркылуу биз убакыттын салыштырмалуулугун түшүндүрүп бере алат экенбиз. Демек,
Эйнштейн теориясындагы бир катар чоңдуктардын салыштырмалуулугу мына ушундай бир айрым мисалдар менен түшүндүрүп алсак болот экен. Эйнштейндин салыштырмалуулук атайын теориясы эл алдына сунушталгандан кийин бир катар окумуштуулардын жардамы менен ал толуктоолорго жана ошондой эле кошумчаларга ээ болгон десек болот. Алардын бири катары Паули Вольфгангдын мисалын алсак болот экен. Эгерде нерсе жарык ылдамдыгына жакын ылдамдык менен кыймылдай турган болсо, анда анын кыймыл теңдемеси кандай жазылат дегендин тегерегинде Паули изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Ал үчүн алгач классикалык механикадагы кыймылдын теңдемесин алалык. Бул Ньютондун экинчи закону болуп эсептелинет. Эми бул закондогу массанын ордуна бул көрсөтүлгөн формуланы, ал эми ылдамдыктын ордуна болсо экинчи формуланы алып келип коелу. Натыйжада формулабыз төмөндөгүдөй түргө ээ болот. Бул алынган формула релятивисттик механикадагы жарык ылдамдыгына жакын ылдамдык менен кыймылдаган нерселердин кыймыл теңдемеси болуп эсептелинет экен. Мындан тышкары Толмен Ричард деген окумуштунун да эмгегин алууга болот. Бул окумушту Эйнштейндин жарык ылдамдыгынын турактуулук деген постулатын колдонуу менен ар кандай абсолюттуу деп саналган чоңдуктардын өзгөрүүгө дуушар боло тургандыгын көрсөткөн. Ал эми Минковский Герман болсо өзүнүн математикалык аппаратынын жардамы менен салыштырмалуулуктун атайын теориясынын өнүгүшүнө салым кошкон десек болот. Себеби Герман Минковский бул 4 өлчөмдүү мейкиндик. Алардын үчөө кадимки мейкиндиктеги координаталар болсо, ал эми 4-сү катары убакыт эсептелинет. Эйнштейндин салыштырмалуулук атайын теориясы илимде пайда болгондон кийин бир катар алкоо, бир катар колдоолорго ээ болгондон тышкары бир катар сын пикирлерге да дуушар болгон. Себеп дегенде мына ушул Эйнштейндин теориясы эл алдына сунушталганда бир катар окумуштуулардын түшүнүүсүнө оор болгондугуна байланыштуу түрдүү сындарды айта башташкан. Мисалы катары төмөнкүлөрдө алсак болот. Вин Вильгельм жана Риц Вальтер деген окумуштуулар Эйнштейндин теориясындагы постулаттардын бири катары саналган жарык ылдамдыгынын турактуулугуна каршы чыгышкан. Ошондой эле орус окумуштуусу Голдкамбер дагы өзүнүн илимий эмгектеринин биринде Эйнштейндин салыштырмалуулук атайын теориясы боюнча бир катар пикирлерин айтып кеткен. Алардын бир катары төмөндөгүнү алсак болот. Эйнштейндин теориясы мейкиндик жана убакыт жөнүндөгү биздин түшүнүктү жөн жерден гана татаалдаштырып жиберди деген жазуулары бар. Мына ушундай пикирлер 20-кылымдын жарымынан өткөнгө чейинки убакытка чейин жашап келген. Качан гана зарядталган бөлүкчөлөрдү ылдамдаткычтар деп аталган түзүлүштөр пайда болгондон кийин гана Эйнштейн теориясы өзүнүн баалуулугун сактап калды. Мындай ылдамдаткычтар алгач төмөндөгү аймактарда курулган. Америка Кошмо Штатынын Станфорд деп аталган ылдамдаткычы, СССРдин Протвино жана Дубна деп аталган шаарчаларында курулган ылдамдаткычтар жана ошондой эле Венгриядагы Ван де Граф деген зарядталган бөлүкчөлөрдү ылдамдаткычтар болуп эсептелинет. Мына ушул ылдамдаткычтар ишке киргизиле баштагандан кийин гана Эйнштейндин теория жүзүндө айтылып кеткен салыштырмалуулук теориясы практика менен айкалышып илимий баалуулукка ээ болгон. Мына ушундай ылдамдаткычтар иш жүзүнө киргизилгенден кийин Эйнштейн теориясына карата айтылган шек саноолор биротоло алынып салынган. Эми балдар, мына ушул нерселердин салыштырмалуулуктун атайын теориясы жөнүндө сөз кылып бүттүк. Эми салыштырмалуулуктун жалпы теориясы жөнүндөгү түшүнүктөргө токтолуп өтөлүк. Силер жакшы билесиңер, жарык ылдамдыгына жакын ылдамдык менен кыймылдаган система үчүн биз релятивисттик механика же Эйнштейндин механикасы деп аталган бөлүктү карайбыз. Ал эми жарык ылдамдыгынан өтө эле кичинекей болгон системалар үчүн биз классикалык механиканы, башкача айтканда Ньютондун механикасын караган болобуз. Натыйжада Ньютондун механикасы бул релятивисттик механиканын айрым бир учуру болгон болсо, ал эми релятивисттик механика болсо Ньютондук механиканын кеңейтилген формасы деп атасак болот. Эми салыштырмалуулуктун жалпы теориясы кантип пайда болгон? Мына ошого токтолуп өтөлүк. Силер жакшы билгендей, бүткүл дүйнөлүк тартуу закону Ньютон тарабынан аныкталып, төмөндөгүдөй формула менен аныкталат. Бул формулага ылайык
күч заматта аракет этет деп айтылат. Эгерде күч заматта аракет эте турган болсо, анда сигнал же болбосо энергия дагы заматта аракет этүүчү болуп эсептелип калат. А бул өз учурунда Эйнштейндин бир постулатына карама-каршы келет. Себеп дегенде, жарык ылдамдыгынан чоң ылдамдык менен кыймылдай турган эч нерсе жок. Демек, Ньютон айткан заматта аракет этет деген түшүнүк Эйнштейндин постулатына карама-каршылык туудурат. Эйнштейн мына ушундай карама-каршылыкка дуушар болгондон кийин өзүнүн салыштырмалуулуктун жалпы теориясын түзүүгө бел байлаган. Салыштырмалуулуктун жалпы теориясы 1915 жылы ачылган. Салыштырмалуулуктун жалпы теориясы бир катар математикалык аппараттарга, бир катар математикалык татаал эсептөөлөргө ээ болгондугуна байланыштуу бул теория жөнүндө мектеп курсунда окуучуларга кеңейтилип берилбейт. Бирок ошого карабастан салыштырмалуулуктун жалпы теориясындагы негизги түшүнүктөргө, негизги илимий баалуулуктарына токтолуп кетишибиз керек. Буга чейин тек гана байкоолор менен, практика менен гана айкалышып келген бир катар эффекттер Эйнштейндин жалпы теориясы пайда болгондон кийин теориялык мүнөзгө ээ болду десек болот. Алар кайсылар? Алар төмөнкү 3 эффекти болуп эсептелинет. Биринчиси гравитациялык кызыл жылышуу. Экинчибиз күн нурунун гравитациялык талаадагы багытынын өзгөртүшү. Үчүнчүсү Меркурийдин перигелийинин жылышуусу болуп эсептелинет. Биз мына ушул 3 жылышуунун ичинен бирөөсүнө токтолуп кетелик. Ал гравитациялык кызыл жылышуу болсун дейлик. Силер жакшы билесиңер, күн жана мына ушул күнгө окшогон бардык жылдыздар өздөрүнөн нурларды бөлүп чыгарат. Бул эмне деген сөз? Бул ар бир жылдыз өзүнүн нурунда фотонду бөлүп чыгарат деген сөз. Ал эми эгерде фотон кандайдыр бир кыймылга келе турган болсо, анда ал массага ээ деп айтабыз. Эми ошол көз карашты биз төмөндөгүдөй анимациядан карап көрөлүк. Мынакей силер экранда көрүп тургандай, күн өзүнүн фотонду бөлүп чыгарган болсун. Ал эми фотон кыймылга келип, бизди көздөй багыт алсын дейлик. Ошол эле учурда күндүн айланасында гравитациялык талаа пайда болот. Ал гравитациялык талаадан фотон бошонуп чыгышы үчүн, башкача айтканда, гравитациялык күчүнөн бошонуп чыгыш үчүн кандайдыр бир күч жумшаш керек болот да. Албетте, ал өзү күч жумшоо менен сөзсүз түрдө энергиясын азайтууга дуушар болот. Ал эми эгерде ал фотондун баягы күндүн тартылуу талаасынан бошонуп чыгууга сарп кылган энергия болсо, анда сөзсүз түрдө анын толкун узундугу чоңойот. Мына ушул кубулушту биз илимде гравитациялык кызыл жылышуу деп атап коебуз. Мына ушинтип балдар, бүгүнкү сабакта силер менен биз Эйнштейндин салыштырмалуулуктун атайын теориясын жана салыштырмалуулуктун жалпы теориясына кыскача болсо дагы сөз козгоп өттүк. Бул теориялар албетте бир сабак менен чектелип, бир сабак менен түшүндүрүүгө мүмкүн эмес. Ошого карабастан силер бүгүнкү теориялар жөнүндө кыскача болсо дагы маалыматты алдыңар. Анта эмесе ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки телесабагыбыздан жолукканча саламатта болгула.